Жалпыңыздарга салам айтабыз. Кыргыз кино дүйнөсүнө дагы бир комедия кошулду. Тактап айтканда трэш комедия. Бул кинону тартууга канча убакыт кетти, кандай кызыктуу окуялар болду? Алдыда чогуу көрөбүз. Алгач биз тартуучу топтун мүчөсү Алинур Абдыкалыковду сөзгө тартып, бул кино кантип тартылып калганын, трэш комедия деп эмне үчүн аталганын сурадык. Трэш деген бул биздин Кыргызстанга мен ойлойм жаңы жанр болот. Трэш деген биздин кичине элдер түшүнбөй калышы мүмкүн. Ошону чечмелеп берсеңиз. Биздин кинодо бул именно каникулда мындай кан көп болот. Бир-бирин баары сабап өлтүрүшөт, ушун баарын трэш деп коет да негизи. Биздин киногочу чын айтсам жанакы специальный канды даярдаганбыз да, 20 литр. Ушу 20 литрдин баары кетти бул киногочу. Мындай жөн эле криминальный драма болсо, аяка мен ойлойм 200 грамм может кан кетет. А бул киного прям 20 литр кан кетти. Мындай айтканда көп иш болду биздин художник по гриму Чолпон эжеге. Бул тасмага биз 3 ай даярдандык, жаздык, идеяны ойлондук, жаздык. Примерно 25 күндө тарттык. Андан тышкары где-то 25 күндө монтаж кылып ушундай кылдык да. Анан убойные каникулы деген кино бар экен да. Анан идеяны ошол жактан албадыңыздарбы деген ой келди. Негизи мындай да, жанр окшош болуп атпайбы бияктачы. Трэш комедия, алда трэш комедия, бирок деген убойный каникулы чын айтканда мен эң жакшы көргөн кинолордун бири. Анткени ал деген негизи ужастага пародия да, ал киночу. Американский ужастарда кээде звукмен чыгып калса, же бияктан бирөө болуп калса, алар просто над этим стебались, смеялись над этим. Это вот ушундай жанр да. Бул дагы может быть окшошу мүмкүн, бирок деген 8 минут, 10 минут биздин кино убойный каникул кичине окшошуп кетиши мүмкүн. Андан ары уже бул башка кино. Бул кинону мен ойлойм, бул кино өзүн зрителин табат. Кичинекей балдарга, боюнда бар айымдарга көрсө болбойт. 16 жаштан эле баштап барыңыздар кинорго чакырабыз. Слабо нервныйлар да көрбөгүлө. Андан соң дал ушул тасмага тартылган актерлордун кээ бирлери менен маектештик. В первую очередь, я думаю, это глоток свежего воздуха в кыргызской кинематографии, потому что это фильм современный, наши образы — это молодые бишкекчане, студенты, которые выехали отдыхать. В принципе, я думаю, каждый найдет в наших героях себя. Фильм боюнча негизи мен Назикти сүйөм. Фильмде аты Назик, мен Азикмин. Анан кийин ойлойм, экөөбүздүн ортобузда сценарий боюнча сүйүү химиясы пайда болду. Анан кийин Назик айта кеткендей, бул чын эле бир жаңы нерсе биздин карьерабыз үчүн. Мен мындай ролдор ойноп көрө элекмин. Негизинен эң негизгиси эле мушташ. Кызыктуу окуялар болду болуш керек э, эстеп айтып бербейсиздерби? Окуялар кан менен. Эми аны айта кетсем, спойлер болуп кетиши мүмкүн да. Бирок кан аябай биздин да гример айта кеткендей, биздин аябай атактуу гример Чолпон эжекебиз биринчи жолу ушундай проекттен эң кыйын проект болду дейт да, грим боюнча. Это к чему говорит? Тому, что кан аябай беттерге, кийимге көп төгүлдү. Канды жуткануучулар болду, озго тийип. Негизи күлкү суучулар көп болду. Сиздечи эсте калган аткаруу кыйын болгон учур? Самая сложная сцена — это, наверное, драки, потому что до этого фильма у нас не было такого опыта. К нам приехали профессиональные каскадеры, которые учили нас драться. На самом деле это очень сложно. Даже во время съемок я упала, ушибла себе шею. Дальше был процесс восстановления, поэтому я думаю, это был очень интересный опыт. И в целом, именно в этом проекте можно понять, что снимать кино нелегко с любой стороны, да. То есть это настолько большой труд, не только актеров, но и всей команды в целом. Гонорарыңыздарга ыраазы болдуңуздарбы? Анан канча алдыңыздар, сыр болбосо? Гонорар алар менен үйгө барып полный бердим, үйгө берсем үйдөгүлөр дагы бир 2000 сомдой бирөөдөн сурап туруп продукт алалы дейт үйгө.
жакшы болду. Мен учурумда мен аябай мындай айтсам, киношниктер үчүн, биздин рыноктун ичинде үчүн аябай аз акча алдым. Негедир дегенде, же булар тараптан кат эмес, мен тараптан өзүм айттым, баштан эле чалганда эле, белейин, мен биздин экрандарда 4 жыл жок болуп турмун. Мен айттым, бесплатно тартылганга даярмын. Просто сунуш, пожалуйста, тарткыла. Деп анан кийин по-любому мындай актёрбуз да, мындай гонорар деп бир аз берип койду, бирок албаганга да даяр болчумун. Сиз гонорарыңызга эмне сатып алдыңыз? Вообще, я поддерживаю слова Азы, потому что, на самом деле, когда ты любишь свою работу, когда тебе это нравится, деньги это в последнюю очередь, да, то есть мы читаем сценарий, мы приходим на читку, нам интересен сам проект, и потом уже там говорят, вот такая-то сумма, и мы действительно, мне кажется, все были готовы, в принципе, на любое, а если говорить так, то я с мамой полетела в Турцию. Канчанчы кино тасмаңыздар болду мындай катышкан? Мой это, наверное, 4-5 фильм. 14. Урматтуу биздин кино көрүүчүлөр, биздин көрөрмандар, негизи эле кыргыз эли. Бул фильм биринчиден 16+, экинчиден боюнда бар эжекелер, апалар, анан кийин кандан корккондор заранее келип эле койгула. Бирок духуңар бар болсо келгиле. Калгандарын баарыңарга сунуштайм, келгиле. Фильм действительно аябай күлкүнүчтүү болду. Параллельно ыйлайсыңар, параллельно мындай дейсиңер, кан көп болду. Мындай биздин кинематографияда Кыргызстанда тарыхында биринчи жолу ушундай фильм тартылып атат. Келгиле. Уважаемые зрители, приглашаем вас на наш фильм, но напоминаем, что он 16+. Для беременных и слабонервных, пожалуйста, просьба не приходить, так как, возможно, этот фильм будет немножко для вас рисковат, но, тем не менее, прошу поддержать наш проект, так как мы впервые выходим с трэш-комедией в Кыргызстане. Это все равно рискованный шаг, и надеемся на вашу поддержку. Всем спасибо. Каникул кино тасмасынын жабык көрсөтүүсүнө эстрада жылдыздары жана бул кинону колдоп дос курдаштары келип каалоо тилектерин билдиришти. Саламатсызбы, Манас мырза? Бул тасманын трейлерин көрдүңүз болуш керек э? Анан кандай эмоция болду? Бул тасмадан эмнени күтөсүз? Биринчиден Simple Media Production жигиттери өтө креативный. Булар эл жери көрүп келген балдар. Кыргызстанга башкача бир сапаттагы кинолор тартып атышат. Бул биринчи киносуна да келгем. Анан экинчи киносуна да бүгүн келатам. Тизерин көрдүм, аябай бир мындай американский, голливудский тизер болуп тур. Ошону аябай чыдамсыздык менен күтүп атабыз азыр. Адашпасам, сиз деле тасмаларга тартылып жүрөсүз да. Эгерде ушундай жанрдагы тасмага сунуш түшүп калса, мындай баш тартпайсызбы? Жок, мен баш тартпайм, анткени мени киного чакырышса мен абдан сүйүүнү менен кабыл алам да, анткени бул киного тартылыш өзүнчө бир бакыт. Анан элге дагы көрүнүп, кандай бир деңгээлде өзгөчө бир сыймык да. Кудайым буйрса, ушул кино аябай рекламасы эле катуу болуп атат, элдин баары сурамжылоо болуп атат. Бүгүн мынакей жабык көрсөтүүсү, эртеңден баштап бардык кинотеатрларда аншлаг болуш керек, болуш керек аншлаг. Бардык ушул жигиттерге мен досторума ийгилик каалаймын. Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнөлүк прокатка чыгышын каалайм. Чоң рахмат. Кечиресиз, жакын жерде магазин барбы? Дүкөн. Дүкөн жок бuyakta. Ателе, кайда жайт? Без они странные, поехали быстрее. Кинонун соңунда тартуучу топ сахнага чыгып сөз сүйлөштү. Спасибо вам большое, что вы разделяете этот важный день для нас вместе с нами. Мне фильм очень понравился. Надеюсь, и вам тоже понравился. Отмечайте нас, приходите еще раз. Этот фильм, мне кажется, для всех, вне зависимости от возраста. Буйрса, жакшы кинолордон болсун деп, сиздердин кол чабуулуңуздарды күтүп атам. Андан соң биз көрүүчүлөрдүн бул киного болгон ойлорун уктук. Нет, если честно, меня в стране не было уже более 3 лет. Я вот вернулась буквально месяц назад, и я просто в шоке от того, насколько качество кыргызского кино улучшилось. Я
Я действительно очень впечатлена, поэтому всем советую посмотреть фильм «Каникулы». Это очень крутой проект, и я рада, что я смогла попасть на закрытый показ. Жақсы болып тұр кино, аябай сонун болуп тұр. Өзгөчө тодо тартылган сценалар жакшы, көрүсө жакшы чыгат деп ойлойбуз. Жанрда кинолор Кыргызстанда биринчи жолу эле болуп саналат. Мындай ужас киноду аябай жакшы болуп тұр. Көрүңүздөр баары. Кино сон болдур аябай. Эң аянда Дастан байке сөз калды. Эң аянда кино баштаганда арасында. Бизди досторубуз чакырган болчу, кошбойлуулар да келсе болот экен, анчалык коркунучтуу эмес экен, аябай күлдүк. Кино жакты, баарына киного келген. Эң маанилүү сюжет, ошо сюжеттин ичинде жакшы сценарий болуптур, мага абдан жакты. Ошол смешно. Аябай кандуу жерлерди кичинекей балдар көрсөтсө болбойт. Ошондуктан плюс 16. Мына урматтуу телегөрүүчүлөр, биз «Каникул» аттуу кино тасманын жабык көрсөтүүсүнөн чыктык. Бул жактагы барыңыздар көргөндөй, көрүүчүлөрдүн эмоциясы аябай сонун болду. Жакында 25 майдан баштап бардык кинотеатрлардан көрө аласыздар.